Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Бүгін дағы илимдин берекелүү жолунда кайрадан көрүшүп турганыма кубанычтамын. Мурунку сабакта илимдердин 10 негизги түшүнүгү болгон Мабадиу ашара менен тааныштык. Илимге болгон түшүнүктү бекемдедик, максатты тактадык. Ушул сабактан тарта наху илимин үйрөнүүдө эң негизги классикалык китеп болгон Мукаддиматул Ажурумия китеби менен сабагыбызды улантабыз. Бул китеп кыскача, терең жана эң көп медреселерде окутулуучу китеп. Анын автору Имам Ибн Ажурум рахимахулло 7-кылымда жашаган атактуу тил алымы. Эми бисмиллах деп Аллахтан жардам сураган абалда бул китепке киришели. Биздин алгачкы темабыз Аль-каламу ва аксамуху. Сүйлөм жана анын түрлөрү. Араб тилинде сүйлөмдү калам деп атайбыз. Калам туура болушу үчүн 4 нерсе шарт кылынат. Бул тууралуу Имам Ибн Ажурум рахимахулло өзүнүн бул кыскача эмгегинде мындай дейт. Аль-каламу хуа лафзул мураккабул муфиду бил вад'ил арабийи. Сүйлөм араб тилинде түзүлгөн эки же андан көп сөздөрдөн куралган жана толук маани берген угулуучу үн. Демек достор, араб тилинде туура калам түзүү үчүн биринчи шарты ан якуна лафзан. Башкача айтканда, ооздон чыккан угулуучу үн болушу керек. Жөн гана жазма каттар, сүрөттөр, ишаралар араб тилинде калам болуп эсептелбейт. Аннакула мәсәлән, мисал иретинде мындай десек болот. Кәтәбә Зайдун. Зайд жазды. Бул араб тилинде сүйлөм болуп эсептелет. Анткени ал ооздон чыккан угулуучу үн болду. Демек, биринчи шарты ан якуна лафзан. Араб тилинде туура калам түзүүнүн экинчи шарты ан якуна мураккабан. Эки же андан көп сөздөрдөн куралышы керек. Жалгыз сөз калам бола албайт. Мисалы, Наджаха Зайдун. Зайд ийгиликке жетти. Араб тилинде калам болуп эсептелет. Анткени бул эки сөздөн куралган сүйлөм. Ал эми Зайдун сөзү жалгыз өзү калам болууга жетишсиз. Туура калам куруунун үчүнчү шарты ан якуна муфидан. Башкача айтканда, сүйлөм уккан адамга түшүнүктүү жана толук маанини берүүчү болушу керек. Мисалы, Жаласе Зайдун. Зайд отурду. Бул араб тилинде туура, толук маанини берген сүйлөм. Эгер мындай деп сүйлөм түзсөк, Иза жаа Зайдун. Эгер Зайд келсе. Бул араб тилинде толук маанини бербей калган туура эмес калам болду. Калам болуп эсептелбей калды. Эгер Зайд келсе, эмне болот деген суроо пайда болду уккан адамда. Ошондуктан бул калам болуп эсептелбейт. Демек, араб тилинде туура калам куруунун үчүнчү шарты ан якуна муфидан. Төртүнчү шарты ан якуна бил вад'ил арабийи. Кыргызча айтканда, куралган сүйлөм араб тилиндеги сөздөрдөн куралышы керек. Башка тилдердеги сөздөрдөн куралган сүйлөм араб тилинде калам болуп эсептелбейт. Достор, биз ушуну менен калам, туура калам куруунун 4 шартын үйрөндүк. Биринчи шарты ан якуна лафзан. Экинчи шарты ан якуна мураккабан. Үчүнчү шарты ан якуна муфидан. Төртүнчү шарты ан якуна бил вад'ил арабийи. Бул бүгүнкү сабактын биринчи маселеси болгон. Эми каламга байланыштуу экинчи маселе анын бөлүнүшү жөнүндө болмокчу. Башкача айтканда, араб тилинде сүйлөмдү түзгөн негизги сөз түркүмдөрү кандай болорун карап чыгабыз. Имам Ибн Ажурум рахимахулло өзүнүн бул кыскача эмгегинде калам 3 түрдөн турарын кыскача так билдирип кеткен. Ва аксамуху саласатун. Исмун ва фи'лун ва харфун жаа ли ма'на. Бул сүйлөмдүн кыргызча мааниси төмөндөгүдөй.
Kelam 3 türden turat. Zatlık söz, isim, kıymıl hareketli bildirgen söz, fiil. Cana jardan berүүчү söz, harf. Demek Arap dilinde söz türkümleri 3 türden turat. Birincisi isim, zatlık sözdür. Zatlık sözlörgө adamdардын аттары, жанлуу жансыз нерселер, абал, сыпат, мына ушуга окшогон сөздөр исимга кирип, ким эмне деген суроого жооп берет. Мисалы, Muhammedun, Zaydun, Kalemun, Kursiyun. Demek bunun bari zatlık sözdür. Kim emne деген суроого жооп берет. Экинчиси fiil. Бул этиш. Кыргызча айтканда кыймыл аракетти билдирген сөздөр. Мисалы, жаласа отурду, яжлису отурат, якурау окуп жатат, яктубу жазып жатат. Демек кыймыл аракетке далалат кылган сөздөр. Булар fiil деп аталат. Üçüncüsü harf, жардамчы сөздөр. Булар өз алдынча турганда толук мааниге ээ эмес. Мисалы үчүн ила, фи, ли, би толгон токой жардамчы сөздөр бар. Качан исимга же фиилга жармашып келгенде андан бир маани чыгат. Мисалы үчүн бир сүйлөм түзсөк, Захаба Зайдун ила Кыргызстан. Зайд Кыргызстанга кетти. Бул жерде га мүчөсүн ила берип атат. Өз алдынча турганда га эч кандай мааниге ээ эмес. Андан бир толук маани чыкпайт. Демек бул жерде Кыргызстан сөзүнө га мүчөсү кошулуп келди, жармашып келди, андан бир маани чыкты. Ошентип келам араб тилиндеги сүйлөм, исим, fiil, harf сөз түркүмдөрүнүн кураларын билип алдык. Бул 3 сөз түркүмү араб тилиндеги сүйлөмдүн негизин түзөт. Эми биз сабагыбызды ушул жерден жыйынтыктайбыз. Келерки сабакта исим, fiil жана harf сөздөрүнүн белгилери жана өзгөчөлүктөрү тууралуу таанышабыз. Fiil сөзүнүн бөлүнүшү тууралуу токтолобуз. Жүзүңүздө нур, жүрөгүңүздө иман болсун. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.